Өткөндө Минприрода суур боюнча кайрылып Минприроданын үстүнөн экологический прокурорго жазышкан. Бүгүнкү күндө кайра кат даярдап Токой боюнча экологический прокурор өзү барсын, эмне үчүн жумуштар жүрбөй өткөнүн прокурор көрүп, анан кийин өкмөткө кайрылтайын деп атайын мыйзамдарды, бузуп кеткен мыйзамдарды прокурор мыйзамдын көзөмөлдөй турган органда мен ошол мыйзамдар келтирейин деп атам да. Анткени биз Советтер Союзунда миллион гектар лесной культура тигилген да. Андан кийин может 1.300.000 болуп калды да, может где-то ошол райондо да. Бирок уход деп коет. Уход культура леса мындай Токойду суюртпай атат да. Ошол закондор жоголуп кетти. Негизи биздин Токой экологический хозяйственный болушта, мисалы 4 жол суютулат. Ошо материалдар элге да кетчи, мамлекетке да келчи. Эми силерге түшүндүрүп берейин. Токой эмне эле бул очор ачыш керек деп чыгат. Очор эмне эле кыйыш керек деп чыгат. Мисалы кекиликти атпаса, 10 кекилик нематото дейт да, жана паразиттерди чачат экен. Анан аябай көбөйүп кетти. 10 кекиликтикинен 1000 кекилик чачат. 1000 кекилик бар, 1000 деген кекиликтер. 1000 кекиликтин паразитинен чымчыктар да өлөт, жеп алып, өздөрү да өлөт. Болгон жердин баары ядерный бомбадай болуп зараза кетип атат да. Түшүндүңөрбү? Эмне үчүн Минприроданын эң башкы күнөөсү? Анткени Минприрода көп жерлерде көзөмөлгө алып алганда, булардын түшүнүгү мындай болгондо, охрана кылып койсо ал жата берет депчи. Бул мындай болгондо эми жакшылап түшүндүк койчу. Бүт системаны, дүйнө жүзүнүн көз карашын жалтышкылуу жана Ливингстондун жана 17 карышкыр жөнүндө бүт бустуда бул чоң проект болчу элдин промывкада. Анткени Канада 5 эле көчөт менен иштейт, 5 эле Токой менен иштейт. Не дай бог бир какой-то көчөт кире турган болсо, аны өтө текшерип өткөрөт. Тем более Россиядан, Казакстандан жыгач албайт, чоң усач мененчи. Ушундай европейский өлкөлөрдө ушундай строгий өздөрүнүн 4-5 жыгач менен иштейт. Илюштон, например, бугула жашаган жер, а жерге карышкаларды кой берди. Карышкалар орлу эмен жеди, ландшафтты бугуларды кууп жүрүп оңдоду, ушундай да. Анан карышкыр жей берет. А жерде карышкырдын эхинокок оорусу жок, билип алгыла. Ошо карышкалардын баары эхинококтун дарысын берип, тазалап туруп кийирген заповедникке. Бир. Экинчиден, бугуларда пастерлёв жок, котур жок, марал эмелерде, багыштарда, аюларда оор жок. Түшүнүп атасыңарбы? Антропогенный фактор жок. А жерде Канадада сырттан келген эме жок. А бизде эмне Турцияда 1000 деген көчөттөр келди. Бир көчөт өзүндө заразалар бар, башка бактарды өлтүрөт, өзү выживать этип кетишин көрдүңөрбү? Биз деген канча жыл Токой ташып келдик. Токой менен эмне деген Россиядан жыгачтар ташып, эмне деген көчөттөр келди. Карантин служба иштеген жок. Бир эле жуктан 20дай жук бар. Бактерия грибокты айтпай эле, жана Токой жөнүндө айтып атпайбы? 1.200.000 гектарды 2 метрге 10 көчөт тигилет. Анан бир келе сайып лжеэкологдор уход лесной культура кылдырбой койду да, уход лесной рубка деп коет. Оно болсо ошонун аягында бир экөө эле калыш керек да. Эгер баары калса, биринчиден иммунитет жок болот, экинчиден питание жетпейт, үчүнчүдөн күн жетпейт, слабый болот, бактерия грибок. Ошентип Токойду жоготобуз, кыргыз элим, өкмөт. Ушуну мындай анализдеп койсоң, мен деле сүйлөсөм, сүйлөй берем, бирок кичине мындай анализдеп койсоң, эми көп билбейт Токой түшүнүктөрчү. Ошондон мыйзам келиш керек, жумушчуларды алыш керек, каттарды алыш керек. Токой бул кандай? Токой деген экологический хозяйственный деп коет да. Мисалы, ар бир 20 жылда суурутулуп турат, күндү көрсөтөт, просвещение кылып. Токойго адам аралашпаса болбойт. Мисалы, мен былтыр Токмоктун Токойун теректерди кыйдырдым, баягы ор атайын карасам, тulu моондо болуп, жылтырап, тимде сон болуп өсүп калыптыр. Чирибей, биополя бар, күн тийип турат, питание кенен, иммунитет көтөрүлгөн. Ошону азыр мен Минприродага жазып атам да. Эмеге экологический прокуратурага жазып атам. Ошо Кыргызстандын 1.200.000 гектар жердеги
культура лесхозторду койниларды обязательно суутуш керек да, түшүнүңүзбү? Обязательно ухот керек. Ошондо биринчиден иммунитеттүү болот, ооруга туруктуу болот. Ошондой болот. А биздин жаратылышты кийинки убактарда программа проекттер иштеп атат да, ошо Сатонор Кожоевичке деле ошо өкмөткө да жеткире албай атам. Азыр өтө ошолор кийирип атат да, акыры анткени Мин природа министринин акылы жок. Бул келечекти көрө албаган киши, түшүнүгү жок. Бул геолог. Бул Мин природа деген азыр бүгүнкү күндө деген нас парктарды, зоологический парк, экологический парк, ОПТ деген проекттерди токтотуш керек кыргыз элим. Азыр Токойду лескоз кылыш керек. Обязательно уход керек. Токой, нас парк, заповедниктер бүт бары бүгүн автоматически өзүнүн статусун жоготту. Анткени сырттан антропогенный фактор менен вирус, бактерия, грибок, жук, кийиктери, мына былтыр Кан Теңириде пастереллез болуп ооруган текилер чыкты. Ал уже автоматически өзүнүн эмесин статусун жоготуш керек болчу. Былтыр Аксай Арпада эчки теке, улак, кой, козудан бери кырылды. Быйыл болсо арпада эчки, тоодо кийиктер баары кырылат да. Арпага барып каза мониторинг кылган киши жок. Азыр бир да жерде ОПТ, бир да жерде нас парк кылбагыла. Ошол жерде лескоз ачкыла, ошол жерде охотничий хозяйство ачкыла. Ошентип мамлекетте токой жаратылышын сактап калабыз. Биз Илюстонду унуткула. Илюстондо антропогенный фактор жок. Адамдар оорулуу бак көчөттөрдү, оорулуу жаныбарларды алып келбейт. Түшүндүңөрбү? Биз азыр баарын оорунан жийип койгон, сыртта карап тургандай. Бир бак өзү куураш керек. Котур теке өзүнөн өзү айыгыш керек. Бул келесо, академия научный эмелердин келесолугу. Кыргыз элим Сатонор Кожоевич бүт жерге азыр охотничий хозяйство ачыш керек, бүт жерде лесхозторду ачыш керек. Генеральный уборка керек жаратылышка. Кадимкидей миллиард акча керек. Генеральный уборка керек. Токой бүт бир 5 жыл 3 жылдын ичинде бүт баарын порядок келтириш керек. Көрдүңөрбү? Мына Бишкекти порядок кылып атат. Сколун жеген порядок кылды. Мен Баканбайга барып келдим. Баканбайда жолдун баарын укмуш жасап салыптыр. Айылдан беричи жыркыратып салыптыр. Барсам тууганым $4000 евро ремонт кылыптыр. Азап, мен $4000 айылдан Кыргызстанды евро ремонт кылып жасап атат. Ал эмне деген акча, эмне деген акча, өзүң билесиң. Бир эле үйгө $4,000 кетиптир. Анан шаарларды салып атат, жолдорду салып атат, айлыктар көтөрүлдү. Бул асмандан келбейт да. Мунун баары өнүгүү. Ошон үчүн мен уксам ушул экологический прокурор менен баары доказать этем. Токойго 1,3 гектар жерге культурага уход керек да, рубка керек. Обязательно. Суутпасак биз Токойубуздан биринчи иммунитет жок болот, эртең надежда жок, эртең Токой болорго күмөн жок болуп кетет. Түшүндүңөрбү? Лышы экологдор, лышы патриоттор сүйлөбөгүлө, депутаттар өзгөчө сүйлөбөгүлө, чала була интернетский экологдор сүйлөбөгүлө. Ишиңер жок. Бул Советтер Союзунун 70 жыл изилденген наука. Ошон үчүн айтып атам, уход лесной рубка керек. Культуркага. Ошентип жаратылыш сактап болот. Иммунитет болот, убалгыла. Биополе болот. Ар кандай ооруга чыдамкай болот. Келечегибиз болот. Токойлуу Кыргызстан болобуз.